Kılakan işte göçünün ayağında eski mektep alıcı. Oşol eski mektepte 4 ay içtik. Andan keyin жаңы жылda mana oşol mektepke gelip oşondan başlaryp kaldı. Oşondan 80-жылга чейин начальный класстагы mugalим bolup иштеп келдим. Эми жаман өзүм мактайт болбосун, мен окуткан балдардан көбүлөр балдарым жакшы эле чыкты. Алдыңкы өмөрлөрдөн чыгып. Мен өзүм дагы ушул жерден 4 балалуу болуп, эң улуу кызым мана ошону алып кетти. Андан кыздардан улуусунан балам тети ортодо отурган уулум. Тети сүрөттө отурган эң улуусу. Ал ошо эмеде иштеп касырып эмеде пенсияда полковник деген наам алып ошол жерде турат. Андан кийинки кызым Бекби. Андан кийинки үчөө турмуш шарты азыр бүгүнкү майрамга байланыштуу алар келе албай калышты. Кичүү балам дагы бизде жашаган балам келип батага келип кетишти. Мен иштеген убактысында бул жерде эң жакшы мугалимдер бар эле. Мектеп жаңы курулган, бул жерде асты мектеп немесин бардың алма бак болчу, бул киши завхоз болчу, мен иштеп жүргөндө. Эми сөздү көбөйтө берсе көбүрөөк болот. Кыскасы окуткан балдардын үзүрүн ошол элдин мага жана ошол элде болгон сыйлыгын мына бүгүнкү күнү көрүп отурам. Рахмат ошол жердин элине, балдарына, келиндерге нары төлкүн болуп кетет, нары балдарын да тайкеси болуп калат. Мага бул кишиге да рахмат айтып, бери көп нерселердин баарын айтып атат. Өткөндөрдүн жакшы нерселердин баары айтылды. Мындан ары ушул мектептен жакшы чыган, жакшы балдар окуп чыксын, жакшы мугалимдер чыксын. Ким Адылбек айткандай, ушул мына жайылдын музейин көп нерселерин оңдой турган мугалимдер жашта чыгып, дагы музей искусдеп өнөбүз. Канчадасыз? 79 79.